Менин атым Сапарбек уулу Эрназар. Мен Ванисера World отелинде официант болуп иштейм. Мен бул отелге Sarman World компаниясы аркылуу келдим. Мен Түркияга 2019-жылдын июнь айынын башында келдим. Буюрса октябрь айынын аяктарына чейин иштейбиз. Мен Кыргызстанда Улуттук университетинде география, экология жана туризм факультетинде окуганым үчүн ушул Түркияда туризмден өнүккөн өлкөсү катары иштеп келүүнү чечтим. Түркия мамлекетине келгенде эч кандай коркунучтар болгон жок. Бул компания Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз Улуттук университети экөөнүн келишими болгон үчүн эч кандай эле коркунуч болгон жок. Жумуш убактысы режиминде 16:30-дан түнкү саат 1-ге чейин иштейбиз. Ошондо 8 саат болуп калат. Жалпы 8 саат иштейбиз. Бул жактан жаңы келгенде анча-мынча ошо түрк тилине кичине кыйынчылыктар болду. Эми кыргыз тилине окшош болгон үчүн көнүп кеттик. Албетте анан кичине ушул климатына көнбөстүк болуп, ошо бир жумадай бир анча-мынча кичине бир ооруп, кыйналып, андан кийин көнүп кеттик. Түрк жумушчулары менен мамилебиз жакшы эле, буюрса алар деле бизге окшоп ушул жакта иштеп келишет, биздей эле зарплаталарды алышат. Кээде эми урушуп кеткен учурлар кездешет, бирок аларды кичине сөз менен чечкенге аракет кылабыз. Жашаган жерибиз жакшы, шарттары жакшы эле, буюрса жатаканада бөлмөдө бизде 6 киши болуп жашайбыз, 6 кровать бар. Ложмандын территориясынын ичинде бассейн бар, стольный теннис бар, бильярдный бар. Баардыгы жакшы эле. Дем алышты жумасына бир жолу берет. Дем алыш күндөрү биз жерлерди кыдырабыз, тарыхый жерлерди, Түркиянын кооз жерлерин кыдырабыз. Эми ушинтип убакытты бош өткөрбөй, жакшы туура пайдаланууга аракеттенебиз. Биздин зарплатыбыз түрк лирасы менен 2020. Андан тышкары майрам күндөрү, Түркиянын майрам күндөрү бизге иштеген күндөр 2 эсе төлөнүп берилет. Ошондой кошумчалар бар. Sarman World компаниясы менен Кыргыз Улуттук университетинин келишими болгон үчүн ушул Sarman World компаниясы аркылуу келип иштеп кетүүнү чечтим.